досторубуздун туулган күнү болгондо такыр жибербечү. Анан сурайт элек эмнеге жибербей атасыздар десек, кокус силер ал жактан салаттын ичиндеги колбасаны жеп аласыңар. Кокус силер ал жактан адал эмес момпосу жеп аласыңар. Анан силердин бир тиштемиңерден улам кийин Алланын алдына барганда биз жооп берип калбайлык деп жибербейт эле да. Ошол моментте кандай өзүңөрдү таарынбайт белеңер? Түшүнчү элеңер или все-таки дети были? Баргыбыз келет эле. Барыңар келет эле. Анан вокруг соседтер мындай кошуналарыңар жалели, наверное, вас, да? Жок, мындай учур болгон жок, бирок мектепте ошо окуп жүргөндө баардыгы туулган күн тосуп атканда именно бизге келгенде торту мындай жылдырып коет элек, же болбосо момпосу берсе алып мусорго таштап коет элек да. Анан барып жегин келет да, баягы момпосуйдучу. Торт жегин келет, момпосу жегин келет. Анан бир күнү эсимде 3-классында апама келип ыйладым да. Апа, досторум туулган күнүн өткөрүп атат. Эң жакын досумдун туулган күнү болуп атат. Мен барып ойноп келейинчи. Салат да жебейм, момпосуй да жебейм, печенье да жебейм, жөн гана досумдун жанына отурайынчы десем, апам аябай күлүп, макул барасың, бирок мага сөз бер. Ал жакка барганда күмөндүү нерселерди жебе кызым. Эгерде күмөндүү нерселерди жеп ала турган болсоң, кийин Куран жатташыңа, илим алышыңа тоскоол болуп калат. Кийин аябай кыйналасың деп түшүндүрөт эле да. Эсимде анан досумдун үйүнө барып компот согун ичкемин, лепешка нанын жегемин. Салатын жегенде башка кыздардынтип көзүм чекеси менен карап, салат жеп атат, мен жебейм деп салатты жебей, атамдын, апамдын айтканын кылып кайра үйгө келгем да.